Саламатсыңар балдар? Салам достор. Жибек, мен сенден бир нерсе сурайын дегем. Сурай бер. Шайтан деген жаман. Ал дайым адамдарга зыян келтиргиси келип турат. Ал көзгө да көрүнбөйт, Ооба. Биз кантип шайтандан сактансак болот анда? Билесиңби Белек? Бир жолу шайтан Исага да зыян келтиргиси келген экен. Анан эмне болду? Азыр сага баарын айтып берем. Бул окуя 2000 жыл мурун болуп өткөн экен. Ой, кез келдирик. Иса устат каяка бардык? Иса чөлгө Кудайга кайрылуу үчүн жана кызмат тууралуу ойлонгону келген эле. Ал орозо кармап 40 күн эч нерсе жебей, акыры ачка болду. Ошол кезде шайтан Исанын алсырап турганын билип, ага келди. Абайла, артыңда. Бул таштардын аңгайландырчы. Иса шайтан аны азгырып жатканын билген. Бирок Иса Кудайдын сөзүн жакшы билгендиктен ага мынтип жооп берди. Адам бир гана нан менен жашабастан Теңирдин айтканын аткарып жашашы керек. Ой, жоголуп кетти. Иса Жерусалимдеги ибадаткананын чокусунда турган кезде шайтан ага дагы бир ирет келип мындай деди. Эгер сен Кудайдын уулу болсоң, бул жерден секир. Анткени жазылып турат. Бутуң ташка тиелектеле, периштелер сени кармап калат. Бул шайтандын эң акылсыз сунушу экенин Иса түшүнүп турган. Кудайдын сөзүндө Теңирди сынаба деп жазылып турат. Эч нерсе кыла албай койду. Бирок куу шайтандын Иса үчүн дагы бир сынагы болгон. Бийик тоонун чокусунан ага дүйнөдөгү болгон байлыкты көрсөттү. Иса, карачы. Эгер мага таазим этсең, мен сага бардык байлыкты жана бийликти берем. Бирок Исанын жообу даяр эле. Менден кет. Кудай сөзүндө жалгыз гана Кудайыңа таазим кыл деп жазылып турат. Ошондо шайтан Исаны таштап кетти. Ура! Иса устат жеңди! Шайтан устатты жеңе албай койгон турбайбы? Албетте, анткени Иса шайтанга баш ийген эмес. Ал Кудайдын сөзүн гана аткарып жашаган. Демек, биз дагы Исадай болуп Кудайдын сөзүн угуп жашасак, шайтан бизге эч нерсе кыла албайт экен да. Туп-туура Белек. Ошол себептен биз Кудайдын сөзүнөн алынган окуяларды да окууга убакыт бөлөбүз. Коштошуу убактысы да келип жетти. Анда эмесе кымбаттуу балдар, биздин Кудайыбыз силерди баардык жамандыктан коргоп сактасын. Саламатта калгыла балдар. Жакшы калгыла достор. Биздин ар жумада болгон топ-тополок оюнубузга кош келипсиздер, достор. Силер ойногонго даярсыңарбы? Анда биринчи суроо. Иса устат сыйынганы кайсы жерге барды? Чиркөөгө, жунглиге, чөлгө же көлгө? Мен билем, чиркөөгө. Анда эмесе, туура жооп чөлгө. Ох. Даярдаңыла. Экинчи суроо.
Ыйса уста таштарды эмнеге айландырган? Балыкка, нанга, эч нерсеге же суугабы? Суу, балык. Албетте нанга. Анда эмесе, туура жооп. Ал таштарды эч нерсеге айландырган эмес. Эми акыркы суроо. Ушундай азгырыктардан кийин Ыйса уста эмнени сезген? Ачкачылык, кайгы, кубаныч же ачуулануу? Ачкалык, анын курсагы ачкан болчу. Чындыгында бул жөнөкөй эмес суроо эле. Чынында ал мунун баарын сезген. Жөнөкөй эмес суроо. Упс.